Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Жана Москвадагы учурда бүгүн кайсыл числа? 13 сентябрь, кечки саат 21:00го азыр 10 мүнөт убакыт калды. Бирок ошентсе да жумуш убактысы бүтөрүнө да карабай, азыр элчиликтин жанында бул жерде өзүңөр көрүп тургандай аябай көп жарандар биометрикалык каттоодон келип өтөбүз деп, форма 2 толтурабыз деп, жумушунан кийин кечинде жумуштан чыгып алып да келип, мамлекет үчүн, мекендин келечеги үчүн салымыбызды кошобуз деп, шайлоого катышабыз деп турат. Бирок тилекке каршы бул жерде консулдук бөлүм бар. Малая Полянка 12А деген адрес. Ал жерде бүгүн иштебейт экен, базар күн. Бул эмнеге себеп? Эмне себептен бул иштебей атышат алар? Ал жерде дагы өкүлдөр отурат. Азыр Кыргызстандын баары шайлоого, таза шайлоого аттанабыз деп аракет кылып отурушат. Бирок Малая Полянка 12Ада эч ким жок. А бул жерде болсо элчиликтин алдында азыр очередь саат 9 болгондо азыр жаап коет. Болду, жумуш убактысы бүттү деп. Саат 10 болгондо. А бирок 10го чейин азыр 1 сааттын ичинде могул жерде 400 киши турат, каттоодон өткөрүш мүмкүн эмес да. А шайлоо убактысы жакындап баратат. Буга чейин дагы Борбордук шайлоо комиссиясынан Нуржамал Шайылдабекова өзү келип бул нерсени биометрикалык каттоо өтүш үчүн жанагы окошкаларды ачабыз деген сөз болгон, бирок эч кандай жылыш жок, өзгөрүш жок. Эртең бул нерсе 2017 жылкы президенттик шайлоодо кандай баягы шайлоого катыша албай калдым, добуш бере албай калдым дегендер шайлоо күнү 4 октябрда элчиликтин алдында дагы эмне болору бүгүнкү күндө уже түшүнүктүү болуп калды. 2017 жылы биометрикалык каттоого октябрдын 15-inde боло турган шайлоого мен могул жерге 4-июлда келип өтүп кеткем. Биометрикалык каттоодон Москва боюнча 4-чү гражданин болуп мен өткөм. А бул жерде гражданский активисттер билбейт экен азырчы бул жерден адрестен. Ушул жерден мен ушул адреске келип биометрический каттоодон ушул жерден форма 2-ни толтуруп өтүп кеткем. И мен ар бир биометрикалык каттоодон өтөм, форма 2 тапшырам дегендердин бардыгын бул жерге чакырам. Эртең 14 сентябрда. Булар дагы иштеш керек. Себеби деген булар дагы элдин эсебинен акча алып отурушат. Чай ичкенге, кофе ичкенге убактысы болбош керек булардын азыр. Туура. Ар бир жара мамлекет үчүн, Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн, бизден кийинки муундун келечеги үчүн саламыбызды кошом деп атканда булардын чай ичип отурганы уят маселе булчу.